Мен дос балам менен өз ара сөз талашып, мушташып кетип, таяк жеп калгам. Мен ооруканада жатканда милиция кызматкерлери келип менден арыз жаздырып кетишкен. Эми досум экөөбүз жарашып алдык. Досума доом жок деп арыз жазып берсем, ачуу үстүндө жазып койдум. Урган жок деп жазып бер деп жатат. Кандай кылсам туура болот? Өзүмө кыйын болуп калбайбы? Бул жерде мындай. Эгерде сиздер өз ара келишкен болсоңуздар, анда сиздер мындай окуяны болгон жок деп жазбай, окуянын болгондугун, бирок ошол сизге келтирилген зыяндын орду толтурулуп, силер өз ара келишип, сиздин жаран катары сиз адамдарды кечиргенге сиздин толук укугуңуз бар. Сиз ал укугуңуздан пайдаланып, сиз тосмо арыз бергенге да сиздин укугуңуз бар. Адамдар менен биригүүгө, жарашууга сиздин укугуңуз, сиз ал укугуңуздан пайдалансаңыз болот. Бирок мен ушул жерден айтып кетейин, эгерде сиз арызды жазып жаткан учурда, ал жерде сөзсүз түрдө демек арыз жазып аткан учурда эгерде жалган көрсөтмө берсем, көрсөтмө берүүдөн баш тартсам, кылмыш жоопкерчилигине тартылам деген эскертүүгө кол коюп туруп, андан кийин арыз жазылат. Эгерде сиз ошол арыз менен эскертилип, арызды жазып, андан кийин сиз өзүңүздүн көрсөтмөңүздү өзгөртө турган болсоңуз, анда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 330 кечиресиздер, бул эски кодекс менен, бүгүнкү кодекс менен, демек 344-чү беренеси менен кылмыш жоопкерчилигине тартылып калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан сиз бул эч кандай мындай, бул эгерде тараптар жарашса, элдешсе, бул иш кыскарышы мүмкүн. Ошондуктан сиз досуңузга жөн гана ошол аны кечиргендигиңиз жөнүндө, ага эч кандай доогуңуз жок экендиги жөнүндө тосмо арыз берсеңиз, бул мыйзамдуу болот. Ал эми эч кандай андай окуя болгон жок, сиз айтып жатканда ачуу үстүндө жазып койдум дегениңиз, бул жогоруда айткандай, ошол Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 344-чү, 300 демек 45-чи беренелерине ылайык сизге карата мындай жазык жоопкерчилигине тартылып калышыңыз мүмкүн. Кыргыз Республикасынын жазык кодекси 344-чү берене кылмыш жасагандыгы жөнүндө билип туруп жалган билдирүү жасоо, кылмыш жасагандыгы жөнүндө билип туруп жалган билдирүү 3-чү категориядагы түзөтүү жумуштарына же 4-чү категориядагы айып салууга же 1-чи категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат. 345-чү берене эксперттин жалган көрсөтмөлөрү, корутундусу же туура эмес котормосу, күбөнүн жабырлануучунун билип туруп берген жалган көрсөтмөлөрү же болбосо эксперттин корутундусу же көрсөтмөлөрү, адистин көрсөтмөлөрү, ошого тете жарандык же болбосо жазык сот өндүрүшүндө же сотко чейинки өндүрүштө билип туруп туура эмес которуу, адам кылмыш же жоосун жасады деп шектелгендиги же айыпталгандыгы менен коштолсо, 4-чү категориядагы түзөтүү жумуштарына же 5-чи категориядагы айып салууга же 2 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же болбосо белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу менен же ансыз 1-чи категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Эскертүү: эгерде сотко чейинки өндүрүштө же соттук териштирүүдө соттун өкүмү же соттун чечими чыгарылганга чейин берген көрсөтмөлөрүнүн же корутундуларынын жалгандыгы жөнүндө же билип туруп туура эмес которгондугу жөнүндө ал билдирсе, күбө, жабырлануучу, эксперт, адис же котормочу ушул беренеде каралган жоосундары үчүн жазык жоопкерчилигинен бошотулат.